11 каналында жаңалықтар улантабыз. Эми Кезек каналдын өздүк серебинде 39 жаштагы Евгений Гуревичтин АКШдагы абакта өз убагында Максим Бакиев менен Кыргызстанда жасаган каржылык көз боемочулуктары тууралуу китеп жазып жатышы тууралуу жаңылык кенен талкууга түштү. Bloomberg басылмасы мурунку кыргыз чиновниги АКШнын юстиция министрлигине ачылып маалымат бергенин жазып чыкты. Эске салсак, Американын бул министрлиги кедей өлкөлөргө уурдалган акчаларды кайтарып берүүгө көмөк көрсөтүп келет. Ушул жаңылыктын тегерегинде кесиптешим Эленора Сагындык кызы азыр биз менен байланышка чыгып сереп салып берет. Эленора, Bloomberg басылмасына чыккан макаланын өзү менен таанышып көрдүңүзбү? Сөз болуп жаткан макала Bloomberg News басылмасында жарык көрдү. Макаланын автору Кристи Смайт өзүнүн макаласын эмгегин Американын абагында жаткан банкир укмуш окуяларды айтып берет деп атады. Бул макаланын автору ушул эмгегин Гуревичтин көрсөтмө протоколдорунун негизинде жазганы белгилүү болду. Эске салсак, былтыр 2015-жылы май айында Америкада ушул юстиция министрлиги, ФБР жана Кыргызстандан барган тергөөчүлөрдүн катышуусунда Гуревич 14 саатка созулган көрсөтмө сурак берген. Көрөрмандарга да кошумча маалымат ретинде Гуревич өзү ким, анан ал кантип Кыргызстанга келип калган, ошол туурасында дагы маалымат бере кетпейсизби? Ооба, Кыргызстанда Гуревич негизи ушул мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын саналаштардын бири катары белгилүү. Ал Кыргызстанда ушул Максим Бакиевге жакын болуп, ага ушул финансылык, каржылык дейликпи, махинацияларды, көз боемочулуктарды кантип жасоо керек тууралуу үйрөткөн адам, жана анын жетегинде Максим Бакиев көп акча жеген деген пикирлер бар. Андан тышкары айта кете турган болсок, Гуревич Кыргызстанга 2008-жылдары алынып келингени айтылат. 2015-жылы эске салсак, мурунку президент Аскар Акаев бийликтен кулатылып, анын ордуна Курманбек Бакиев келип, андан кийин бир 2-3 жылдын тегерегинде Бакиевдин уулу Максим Бакиев өзүн кожоюн сезе баштаганы белгилүү. Гуревичтин Кыргызстанга келиши ушул убакка туура келет. Гуревич тууралуу өзүнчө өмүр таржымал боюнча айта кете турган болсом, ал учурда 39 жашта, Москвада төрөлгөн, бирок анын ата энеси ажырашып, 1990-жылдары ал энеси менен АКШга келгени белгилүү. Ал жерде ал АКШ жарандыгын алып, кийин Калифорния университетинде бизнес жаатында билим алган. 2008-жылга чейин Нью-Йоркто эл аралык бизнес консультант болуп иштеген. Кийин Кыргызстанга Максим Бакиев аркылуу чакырылып, Кыргызстанга келери менен ошол экс-президенттин уулу менен бирдикте инвестициялык банк өтүп төшкөн. Эгер чындап эле андай кызыктуу фактылар жазылса, анда көмүскөдөгү кеңешчи деп аталган китеп менен жалпы эле эл качан таанышса болот экен? Эми чынында көпчүлүк азыр ушул көмүскөдөгү кеңешчи, консультант аттуу китеп абдан кызык болуп турат окшойт. Анткени албетте Кыргызстанда жашаган, саясатка кызыккан ар бир эле киши ушул Максим Бакиевдин тушунда акчалар кантип желген, кандай жолдор менен желген албетте билгиси келет. Бирок китеп чыкканга чейин эле ушундай макалалардын негизинде айрым маалыматтар жарым-жартылай белгилүү болуп жатат. Ал ушул Гуревичтин көрсөтмөлөрүнүн негизинде жазылган Bloomberg News басылмасына чыккан маалыматтар боюнча Максим Бакиев Кыргызстанда иштеп, ушул жашап жаткан убакта жөнөкөй өкмөттүк долбоорлордон баштап, анан кадимки жөнөкөй компаниялардан ири акчаларга, ири суммаларга чейин акчаларды алып турганы белгилүү болду. Гуревичтин бир эле мисалын келтире кетейин. Көрсөтмөлөрдө берген Максим Бакиев Гуревичке телефон чалып, жөн гана жолдон келе жатып, ага пара иретинде берилүүчү $2 миллион акчаны ала келесиңби деген дагы учурлар болгон экен. Бирок эмнеси болсо дагы ушул тапта Гуревич азыр Америкадагы абакта ушул юстиция министрлиги менен кызматташып жатат жана Кыргызстанда болгон ушул көз боемочулуктар тууралуу маалыматтарды ачыктоодо. Буга ар кандай себептер бар. Биринчиси, балким Гуревич ушундай жол менен өзүнө карата жазаны жеңилдеткиси келеттир, же болбосо чын эле күнөөсүн сезип, аны актагысы келип жаткандыр деген ойлор бар. Рахмат айтам. Максим Бакиевдин өнөктөшү Америка түрмөсүндө жаткан Евгений Гуревичтин жазып жаткан китеби туурасында сөз болду.